элдеринин эпосторунун фестиваль салтанаттуу түрдө башталды. Ушул 3 күн бою салттар жана жөрөлгөлөр, айтуучулук өнөрүнүн өкүлдөрүнөн мастер-класстар, көчмөндөрдүн мода көргөзмөсү сыяктуу иш-чаралар болот. Ал эми азыр болсо мына тынчтык бооз ийин тигүү аземине күбө болуп жатабыз. А также вашему вниманию будут представлены красивого вашего города, до Бишкека. Попали на чудесный фестиваль. Очень неожиданно, очень все так масштабно, интересно, красиво. Siamo turisti, veniamo dall'Italia, vicino alla città di Venezia. Биз Италиядан келдик, бир нече өлкөнү кыдырып жүрөбүз. Кыргызстандын жаратылышына суктанып өтө электе маданий баалуулуктарын дагы көрүп кубанып турабыз. Жергиликтүү элдин өзгөчө салттары бар экен. Муну аздектеп сактап жүрүшкөнү мактоого арзыйт. 18.000 ааламды. Дүйнөлүк эпостардын фестивали деп аталышы айтып тургандай эле, башка элдердин эпостарынын да өзгөчөлүгү, келечеги талкууланат. Айтуучулук өнөрдү аздектеген адамдар Бишкекке чогулуп отурат. В этом году у нас мы отмечаем 585 лет эпоса Джангар. Быйыл биз Джангар эпосунун 585 жылдыгын белгилеп жатабыз. Негизинен монгол элдерине белгилүү. Калмыкияда ал мектеп программасына киргизилген. Айтуучулардын конкурсун уюштуруп, китептер басылып чыгууда. Джангар таануучуларыбыз бар, бирок эпосубузду даңазалоо үчүн муну менен гана чектелип калбашыбыз керек. Ошондуктан бул фестивалга келип тажрыйба алмашып, кеңешели деп турабыз. Быйыл атайын чоң форматта алып, эскаянтта алып, ушул бардык өзүбүздүн тарыхый мурас болгон, кош ойгоргон, өзгөн мунарасын, бурананы, токмоктугун жасап, өзүбүздүн бир салттардын баарын көрсөтө турган 3 күндүк фестивалга камтыдык. Мунун өзгөчөлүгү биз менен элдерге да кайрылып кетет элем. Бүгүн 28 саат 10дон баштап саат кечки 10го чейин ушул Аянтчада Манас театрында күндө 28-29-30 дагы чоң майрам болот. Дүйнө элдеринин эпостарынын фестивали Кыргызстанда уюштурулуп жатканы бекеринен эмес. Манас элдик ооз эки чыгармалардын көч башында турат. Ат севири ук болду, ааламды бузган гейгашка. Бүгүнкү иш-чарабыз адамзаттын руханий мурасын сактап калууда жана аны келечек муундарга өткөрүп берүүдө зор мааниге ээ болгон маанилүү маданий платформа. Мындан биз ар бир элдин эпосторунан терең сабак алууга, дүйнө жүзүндөгү ар түрдүү элдердин маданияттарын түшүнүүгө жана чынында дүйнөлүк достукту чындоого багытталган меймандостукту сый-урматты көрсөтө алабыз. Фестивалга катышуу үчүн 30дай өлкөнүн 100дөн ашуун өнөр адамы, илимпоздор келери кабарланган. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.